Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан Чекті кирдек ылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ушу көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Дес пересат. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналы катталып, маалыматтарды биринчи жерден болуп угуңуз. Орусиядагы чет элдиктерге тез жардам акысыз көрсөтүлөт. Орусияда чет элдиктерге өзгөчө кырдаал же оору күчөгөн учурда акысыз медициналык жардам көрсөтүлөт. Бул тууралуу Орус өкмөтүнүн токтомунда айтылат. Капысынан курчуп кеткен оорулардын абалы өнөкөт оорулардын күчөшү боюнча медициналык тез жардам чет өлкөлүк жарандарга медициналык уюмдар тарабынан бекер көрсөтүлөт, деп айтылат документте. Бул жобо министрлер кабинети тарабынан кабыл алынган чет элдиктерге медициналык жардам көрсөтүүнүн жаңыланган эрежелеринде жазылган. Алар 2025 жылдын 1 сентябрынан тартып күчүнө кирет жана 2031 жылдын 1 сентябрына чейин күчүндө болот. Февраль айында мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин мамлекеттик дума Орусияда көрсөтүлүүчү медициналык жардамдын сапатын жакшыртуу боюнча мыйзамды бир добуштан кабыл алганын билдирген. Мамлекеттик думанын төрагасы медициналык жардамдын сапаты медицина кызматкерлеринин даярдыгынын деңгээлинен көз каранды экени баса белгиледи. Кийинчерээк Россиянын саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөнүн медициналык уюмдарын квалификациялуу кадрлар менен толук камсыз кылууга жетише элек отчетун жарыялады. Буга чейин орусиялыктарга жакшы дарыгер тандоо боюнча кеңештер берилип келген. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Сиздерге айтайын дегеним, мен өмүрүмдө биринчи жолу розыгрыш уюштуруп көрдүм. Бул розыгрышта эң башкы байгени iPhone 15, 5 штук планшет ноутбук, 5 штук AirPods наушник жана 100 000 рубль койдум. Бул 100 000 рубль 100 адамга 1000 рубльдан. Билеттин баасы болгону 1000 рубль, количествосы болсо 300 штук. Ар бир үчүнчү оюнчу утушка ээ болот. Бул жерде эч кандай алдамай жок. Мен просто сиздер менен жакыныраак таанышуу максатта жана ошондой эле ушул каналдын активин көтөрүү максатта ушундай жакшы розыгрыш уюштурдум десем болот. Бул жерде эч кандай жамандык же жаман ой кетпесин. Сиздерден сураныч. Мына ушул оюнга катышып, мени колдоп койсоңуздар, мен сиздерге аябай ыраазы болом. Андыктан экранга мен номеримди калтырып койдум. Мына ошол номерге чалып, жазып, жана менин Instagram баракчама да катталып коюңуздар. Кудайым көрүп насип кылса, сиздер менен жакшылыктарда гана жүз көрүшөлү.